Айылдагы кошунамдын үйүнө менин торпогум кирип кеткен экен. Кетмен менен уруп, бутун сындырып салыптыр. Участковый милицияга айтсам, эч кандай чара колдонгон жок. Буту сынык торпокту сойгонго кичинелик кылат. Ал эми базарда сатса албайт. Ким төлөп берет? Кошунам колуңан келгениңди кыл деп жатат. Бул боюнча сиз расмий арыз менен сиз жашаган райондук ички иштер башкармалыгына кайрылыңыз. Сиздин участкалык милиция ал сөзсүз түрдө сиздин арызыңызды кабыл алып, иш жүргүзүш керек болчу. Сиз ошол райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазып жатканда, ошол участкалык милициянын да аракетине мындай кошуп арыз берсеңиз болот. Себеби дегенде бул кылмыш жаза кодексинде, жоруктар жөнүндө кодексте бул жерде жаныбарларга ырайымсыз мамиле жасоо деген атайын берене көрсөтүлгөн. Бул кылмыш болуп эсептелинет. Ал эми сиздин ошол айтып жаткан торпогуңуз кирип кеткен болсо, ага мындай ырайымсыз мамиле жасоо менен анын бутун сындырган болсо, сизге бул материалдык зыян келтирип жатат бүгүнкү күндө. Биринчи бул жаныбарга болгон ырайымсыз мамилеси, демек бул кылмыш болгон болсо, экинчиден сизге материалдык чыгым келтирип жатат. Демек бул жерде сиз ошол кылмыш ишке кошо жарандык доогер катары моралдык, материалдык зыянды өндүрүү боюнча кошумча доо койсоңуз болот. Моралдык зыян койбосоңуз дагы материалдык зыянды өндүрүп алууга ошол сиздин алсак торпогуңуз бүгүнкү күндө базар баасы канча сом боло турган болсо, ошондой торпог алып берүүгө же болбосо ошол сумманы сизге төлөп берүүгө кошунаңыз милдеттүү болот. Ар бир кылмыш, ар бир аракетсиздик, мындай мыйзамсыз аракетсиздиктердин бардыгы мындай мыйзам менен жөнгө салыныш керек. Демек, ошол кошунаңыз кылмыш жасаган болсо, аны тиешелүү түрдө жооп бериш керек. Ага ылайык алсак, жоруктар жөнүндө кодекске ылайык, мындай экинчи категориядагы демек айып салынышы мүмкүн. Бул демек 3000 сомду түзөт. Ал эми кылмыш жоопкерчилигине тартылган болсо, анда ал мындай коомдук жумуштарга, түзөтүү жумуштарына же болбосо мындай 3-чү категориядагы айып, демек 5500 сом өлчөмүндө айып салууга алынып келинет. Жогоруда айткандай, мындан сырткары сиз өзүңүзгө келтирилген зыяндын ордун толтурууга толук укугуңуз бар. Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодекси 132-бирене жаныбарларга ырайымсыз мамиле жасоо, омурткалууларга кирген жаныбарларга ырайымсыз мамиле жасоо, эгерде бул анын өлүп калуусуна же жаракат алуусуна алып келсе, экинчи категориядагы айып пул түрүндөгү жазага алып келет. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 169-бирене жаныбарларга ырайымсыз мамиле кылуу, омурткалууларга таандык болгон жаныбарга анын өлүмүнө же жаракатка алып келген бейбаштык же болбосо пайда көздөө менен ошого тете жаш баланын көзүнчө жасалган ырайымсыз мамиле 3-чү категориядагы коомдук иштерге же экинчи категориядагы белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратууга же экинчи категориядагы түзөтүү жумуштарына же 3-чү категориядагы айып салууга жазаланат.